Assalamu alaikum. Кутманы ушак күнүңүздөр менен, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио угармандар. Бүгүн биз сиздер менен жаңы долбоор баштайбыз. Бул долбоорубуз радио аркылуу дагы, телеканал аркылуу дагы жана YouTube каналдарыбыз аркылуу дагы сиздерге тартууланат. Бүгүн биз сиздер менен баштай турган долбоордун аты "Баламды кантип өнүктүрөм" деп аталат. Бүгүнкү күндө ар бир ата-эне бүгүнкү күндө эмес, негизи эле адамдын жашоосунда, буга чейинки, бүгүнкү, мындан кийинки жашоосунда деле бардык ата-эненин номер 1 ою баламды кантип өнүктүрөм деген темада кала берет. Анткени бул ата-эне үчүн эң зарыл жана жашоосунун маңызына айланган темалардын бири болуп эсептелинет. Бирок тилекке каршы, баланы өнүктүрүүдөгү билимдин жетишпестиги, практиканын анчейин жоктугу бул нерседе ата-энелердин балдарга болгон бир тарбия берүүсүндө кыйынчылыктарга туш болуп келе жатканын биз реалдуу турмуштан көрүп атабыз. Ошондон да ушул жүгүңүздөрдү бир аз жеңилдетүү максатында ушул долбоорду уюштурдук. Бул берүүбүздү YouTube каналыбыздан Marva TV деп издесеңиздер болот, Насыйкат деген каналыбыздан издесеңиздер болот. Андан тышкары балким биздин эфирибизди жактырган болсо дагы башка телеканалдар дагы албетте алып бул нерсени эли журтубузга жеткизет деген оюбуз бар. Демек, бүгүн биринчи сабак жана 30 эле мүнөткө уланат. Адатта бул темаларды сиздер тренингтерден окуйсуздар. Бирок бул мүмкүнчүлүк сиздер үчүн белек катары эсептейбиз дагы. Тренингдеги күчтүү маалыматтарды биз түз эфирден эле ушинтип каналдарыбыздан берели дедик. Баламды кантип өнүктүрөм долбоору бүгүнкү темабыз баладагы кулк мүнөз адептин калыптануусу деп алдык. Анткени баланын кулк мүнөз адеби кандай калыптанган болсо, анын кийинки жашоосундагы бардык мамилелер ошонун негизинде куралат. Мындайча айтканда, кулк мүнөз адеп баланын фундаменталдык тарбиясы болуп эсептелинет. Жана анын фундаментин ата-эне туура куюп, бекемдеп койгон болсо, ал бала кийин коомго чыкканда дагы ошол адеби менен, ошол мүнөзү менен кайсыл чөйрөгө барбасын, өзүн баягы бейишке кирүүгө мындай кандай десек, далалат кылган бир инсан катары жашайт. Өзү адамдын, бардык эле адамдын мусулман эмесин дагы өзү максаты бейишке чыгууга. Айтайын дегенибиз, балдардын кулк мүнөз адебин биринчи кезекте канткенде туура калыптайбыз, ошону карайлы дедик. Бул жерде биз 3 нерсени карайбыз, урматтуу ата-энелер. Кулк, мүнөз жана адеп. Кулкту чечмелеп бергенге аракет кылабыз, мүнөздү чечмелеп бергенге аракет кылабыз жана адепти чечмелеп бергенге аракет кылабыз. Андыктан биздин эфирибиздин аягына чейин биз менен болуңуздар. Эфирдин эң акыркы бөлүгүндө эң күчтүү маалыматтар берилет. Мени эми тааныганыңыздар бар, тааныбаганыңыздар бар. Мен эфирге чыгып жүрүп, мындай дароо эле автомат катары кирип кетиптирмин. Бул биринчи сабак болгон үчүн өзүм кыскача тааныштырайын. Мен атым Урмат, фамилиям Турдумат уулу, 10 жыл телерадиодо иштегем. Манас Шыңары телеканалында, Marva телеканалында, андан тышкары радиолордо, Насыйкат радиосунда, Каухар радиосунда, Манас Шыңары радиолорунда Чубак Ажы Жалилов устазыбыз менен 1 жылга жакын эфирге чыкканбыз. Ханафи Масханын Далилдери деген китепти 2 жолу бүтүргөнбүз радио аркылуу. Мыктыбек Арсанбек менин устазым болот 12 жылдык. Ошондо андан тышкары баардык коом тааныган, баарыбыз сыйлаган Өзбек Ажы Чотонов агай да биздин устазыбыздын катарын толуктайт. Ошондой. Өзүм мектепте жалаң 5ке окуган, отличник катары бүгүнкү күндө окуучулар менен иштешип атабыз, онлайндан, офлайндан. Балдардын билимге болгон сүйүүсүн ойготуу жана отличник болуудагы жөндөмдөрүн пайда кылуу. Андан тышкары ата-энелерге ушул эле балам кантип өнүктүрөм тренингин ата-энелерге дагы биз тренингден сабак беребиз. Бул акылуу болчу. Ал эми азыр сиздерге бул абсолюттук түрдө белек катары ушул Marva TV, Насыйкат радиосунун түзгөн мүмкүнчүлүгү, түзүп берген мүмкүнчүлүгүнөн улам сиздерге ушул тартууланып атат. Мен жөнүндө кыскасы ушул, анан кененирегин эгер кааласаңыздар шашпай айтып берем. Анда кеттик. Кулк деген эмне? Мүнөз деген эмне? Адеп деген эмне? Ушул нерсени чечмелеп алгандан кийин
Baladагы кулк мүнөз адепти биз өзүбүз баягы жакшы бир адамды элестетип алабыз да, бала ушундай адам болсо деп. Ошол биз өзүбүз элестетип алган мүнөздөгү адептеги баланы жасай алабыз. Ошондой баланы жасай алабыз. Биринчи, кулк деген эмне? Кулк бул адамдын колундагы нерсе эмес. Кулк бул Кудай Таала ар бир адамдын дерине салган нерсе болуп эсептелинет. Кулктун негизинен 4 бөлбөйт, 4 этаптан турат. Этаптын составы 4. Кулктун составы 4. Биринчи, ар бир адамда мындай бир ачуулуу кулку болот. Ар бир адамдын ачуулуу кулку болот. Ар бир адам ачууланат. Ачуулануусу ар бир адамда болот. Демек, ачуулануу бул дээрден берилген нерсе. Болгон ошол уютку катары берилет. Ачуулануу, биринчиси ачуулануу. Экинчиси, ар бир адам кадимкидей кубана алат. Шайыр мүнөз боло алат. Ар бир адамда кубануу, шайыр мүнөздүк кулку бар. Бул дагы дээринен берилет. Шайыр мүнөз жана кубануу бир кулку. Шайыр, кубануу. Андан кийин ар бир адам былжыр болот. Ар бир адамда былжырлык бар. Былжырлык бир кулк бар. Дээрде бар. Ар бир адамдын дээринде былжырлык болот. Мындай былжыр деп коем, кыргызча мындай былжыр эле деп айтат. Мен болушча жалпак тилде айтып атам да. Анан төртүнчүсү, ар бир адамдын аябай былжырлык бир жагы болот. Бул табияттан берилген нерсе деп аталат. Жана бунун баарын чогултуп келгенде адамдын ар бир адамдагы бар кулк деп аталат. Ар бир адам ачууланат, ар бир адам шайыр мүнөзгө мындай бир шайырдык кулку болот. Ар бир адамда бир былжырлык нерсе бар, былжырлык, табиятынан былжырлык бир нерсе бар. Ар бир адамда өтө аша чапкан дагы былжырлык болушу ыктымалы бар. Ар биринен ушундай бир аз өлчөмдө уютку катары ар бир адамдын дээрине салынат. Жана бул кулктун кайсыл адамда ушул төртөөнүн кайсысы көбүрөөк болуусу анын генинен да көз каранды. Генинен да көз каранды. Эгерде атасы, чоң атасы, тай атасы, же таекеси айтор ушул түздөн түз анын генине, тукумуна таасир бере турган жакын адамдары шайыр болсо, мисалда жашоосунда же ачуулуу болсо, же мындай былжыр болсо, же аябай былжыраган адам болсо, ошол төртөөнүн кайсынысы баягы жашоосунда көбүрөөк роль ойноп аткан болсо, атасы, апасы же жана башкалары, анда балага ошол кулк көбүрөөк өлчөмдө берилип калат. Ошол кулк көбүрөөк өлчөмдө берилип калат. Бирок бала ошондой болуп калат деген сөз жок. Уюткусу көбүрөөк. Эгер ошол жагына, ошол нерсени өнүктүрүүгө аракет кылса, бала тез эле, эгер атасы шайыр болсо, бала тез эле шайыр болушу ыктымал бар деген сөз да. Эгер атасы же апасы, чоң атасы же чоң энеси аябай шайыр адам болгон болсо, шайыр, шаң күлкү менен жүргөн адам болсо, баланын баягы шаң күлкүлүү мындай дайым настроениясы 5 болуп жүрө тургандай жагына иштей турган болсо, өтө кыйналбай эле ошондой адам жасап койсо болот деген сөз да. Ошондой. Былжыр болсо, албетте былжыр жагы тез өнүгүп кетет. Бирок ошондой болуп калат деген сөз жок. Анткени андан кийинки этап бар. Бул мүнөз. Мүнөздүн калыптануусу деп деген нерсе бар да. Мүнөз кантип калыптанат адамда? Мүнөздүн биз дагы экинчи түшүндүрмөсүн карайбыз да. Мүнөз деген сөздү кененирээк дагы түшүнүш үчүн бул ахлак деп да келет. Ахлакты бул мүнөз деп маанилик жактан которсо болот. Ахлак бул мүнөз. Адамдын ахлагы анын мүнөзү деп аталат да. Мүнөз эми тарбиядан көз каранды. Адам кандай мүнөзгө ээ болот? Ал адамга берилген тарбиядан көз каранды. Эгерде ал адамга керектүү болгон, ал байланыша турган нерселер менен мамиле кылуудагы кандай мүнөз зарыл болсо, ошол мүнөздөрдүн бардыгын балага сиңирип тарбия берген болсо тени, демек ал адамды биз мүнөзү мыкты адам экен деп атайбыз. Же аябай адеп ахлактуу адам экен деп атайбыз. Ал эми кайсыл бир балада тескерисинче болуп калмаса, могун мүнөзү чатагыраак экен, бунун адеби начар экен дейбиз да. Бирок маселе
Bul balanın je bul kızdın münözü naçar eken деген söz özü uşul balanın münözün naçar kılıp tarbiyalap koyuptur da onu ata-enesi деген söz özü. Ушул баланын адебин начар кылып баягы тарбиялап коюптур ата-энеси деген сөз. Ата-энеси ушинтип жасап коюптур деген сөз өзү. Ошондуктан бала өзү кулк мүнөзү мыкты болуп төрөлбөйт, балким кулк мүнөзү жакшы болуп тарбиялат, же кулк мүнөз адеби начар болуп тарбияланат. Тарбиялоочу ким десе, тарбиялоочу биринчи кезекте. Ушуну айтсам эле энелер дароо бир аз атазычы дечи эле, биринчи каалайбызбы, каалабайбызбы, эне деп аталат. Тарбиянын биринчи бисмилла дегендеги эле жолуктурчу кишибиз бул эне деп аталат. Тарбиянын башында эне турат. Ушундай. Аны каалайсыздарбы ушул. Атачы десе, ошондой балдарды мыкты тарбиялай турган энеге үйлөнүү деп аталат. Эгер жакшы тарбиялуу кызга үйлөнгөн болсо, балдардын тарбиясынан эркек анчейин кам санабай койсо боло берет. Анча-мынча бар жардам берүүсү бар. Бирок мындай реалдуу турмушта карап көргөндө дагы биз эркектер, мына мен азыр көчөдө жүрөм, мисалы үчүн телеканалга келип сүйлөп атам. Кенчем үйдө балам менен. Мен кечине балам менен ашып кетсе 1 саат, жарым саат, кеде 15 мүнөт, кеде вообще убактым болбойт. Чын, вообще убактым болбойт. Просто балам мени карап жалдыраган калып калат. Мен үйгө барып кайра сабак өтөм ата-энелерге, балдарга онлайндан. Ошо энеси менен 24 саат. Бул практика дээрлик ар бир үйдө бар. Эми аялын үйдө отуруза алган эркектин үйүндө ушул практика бар. Ошондон коркпой эле айтабыз. Эне тарбиянын ачкычы болуп эсептелинет. Энеси жакшынын баары жакшы, атасы жакшынын бири жакшы деген сөз бар. Же ошонун тескерисинче макал бар. Энеси жиндинин баары жинди, атасы жиндинин бири жинди деген кыргызда ушундай бир одоно сөз бар. Анықтан бұның бары жөн эле кечеле мытып чыгып калган жери жок да. Бул адамдар көрүп атып практикасында мындай байкап атып, анан ушундай сөздөрдү мындай макал лакап кылып чыгарышкан. Бул универсалдуу сөз. Карак, энеси жиндинин баары жинди, атасы жиндинин бири жинди деген сөз бар. Же тескерисинче, энеси жакшынын баары жакшы, атасы жакшынын бири жакшы деген сөз экен. Андыктан тарбиянын ачкычы энеде, жана эне баланы кандай мүнөздө тарбиялашы керек. Адамдагы калыптануучу мүнөздү эне эмнеге байлайт, тагыраак эмнеге байлайт. Мисалы үчүн бизде баарыбыздын шилекечилер деп агып, мындай шилекеч темеле агып калган кээ бир коомдорго суктануу менен карай беребиз да. Мисалы үчүн Европага барып келгендер, Америкага барып келгендер, мисалда Японияга барып келгендер, ал жактагы адамдар европалыктар, америкалыктар, японецтер, мисалы дейм, ал улутту жамандап айтпайбыз, бирок реалдуу мисалдарды айтып атам. Мен өзүм деле Америкада туугандарым бар. Причем гражданин бөлөлөрүм бар. Европада мындай тууган кайнагаларым бар, Европада. Японияда мен Ийиним дайым каттап Япониядан запчасть ташыйт. 3 ай, 6 ай ушакта жашап бизнес кылат. Ийиним. Демек, ошолордун сиздер деле билесиздер. Ошолордун ал жактагы адамдардын кулк мүнөз, жүрүм турумун сурай турганбыз, тимеле ушундай бир шилекелерин агызып айтып беришет да. Аларга жете албайбыз. Ал жакта ушундай бир сонун баары эле жылмайып турушат. Адамга жумшак мамиле кылышат, көңүлүңө ортушпайт деп тимеле биз баягы мусулманчылыктан көрүп аткан, өзүбүздүн динибиз буйруган бир мүнөздүн ээлери экенин ушул европалык, америкалык адамдарда бар экенин айтыша берет да. Да, бул жакшыбы десе жакшы, бул жакшы, ооба. Бирок алардын тарбиянын байланган жери эмне десе, алардын тарбия мындай бир нерсеге байланыш керек да баары бир. Алардын тарбия мындай байлап берген нерсеси бул адамгерчилик менен гана чектелет. Адамгерчилик менен гана чектелет, болду. Адамгерчиликтүүлүк менен гана чектелет. Андан өйдө турган нерсе жок. Андан өйдө турган нерсеси болушу мүмкүн, кайсыл бир дин өкүлдөрү болсо. Бирок алардын акыйдасы баары туура эмес болгон үчүн баары бир алар кээде өздөрүнүн баягы адамгерчиликтүүнөн кырдаал келгенде, ситуация келгенде тайып кете берет. Ошон үчүн айтабыз, 1000 жакшы адеп ахлак ээси болбосун,
adam gerçilike koyulgаны üчүn adam жок учурда, эч ким көрбөгөн учурda анда кандай адеп ахлактын неси болот, бир Кудай билет, бир өзү билет. Биз айтабыз. Баланын тарбиясынын түптөлүүсүн биз Аллахка байлашыбыз керек. Анткени Аллахка байланган тарбия ал түбөлүктүү болот. Адам эмес, жаныбар жок болсо дагы ошол тарбия кармалып турат. Ал өзү жалгыз калса дагы айбан болуп кетиши дерлик мүмкүн эмес деген сөз. Анткени ал Аллах менен байланган тарбия ээси болуп калды. Ал Аллах менен, Аллах о жерди 70 метр казып бункерде жашасаң да көрүп турарын баягы акыйдасында, ишениминде мындай сиңирип тарбияланган бала болгон болсо, ал баланын тарбиясы эч жерде бузула койбойт. Чеби бышык, фундаменти ушунчалык бекем куюлган тарбиялуу бала болуп чыга келет. Жана ошондой бир Аллах Таала менен байланган тарбия ээлери албетте кулк мүнөзү керектүү учурда, бая төртөө бар да, 4 кулк бар да, ачуулуу, шайыр, былжыр, аябай былжыр деген. Ошону өзү балансировка менен мамиледе иштетүүгө үйрөнүп алат. Мисалы үчүн адам ачууланбай койгонго болбойт. Кээ бир учурда адам ачууланбай койгону үчүн күнөөкөр деп эсептелинет. Мисалы үчүн ислам динибизге акарат кылып аткан болсо кимдир бирөө, анда биздин ачуубуз келбесе, биз күнөөкөр мусулман болуп эсептелинебиз. Эгерде биздин атабызга, апабызга бирөө тил тийгизип атса, биз ага ачуубуз келбесе, биз күнөөкөр уул, күнөөкөр мусулман болуп эсептелинебиз. Көрдүңүзбү? Зарыл учурда ачууну дагы иштете билүү тарбиясы турат бул жерде. Ошол учурда шаңдуулук, шайырлык, дайым эле ха дегенге болбойт. Өз учурунда жылмаюуга, шайыр жүрүүгө рухсат берилген жерлер бар. Ал нерсе тыюу салынган жерлер бар. Өз учурда токтоолдук, бая былжырлык деген токтоолдук мааниде да бир аз келет өзү. Дайым токтоол болгонго болбойт. Кээде тез иш кылыш керек болот. Кээде тез кыймылга келиш керек болот. Кээде токтоолдук менен жети өлчөп, 70 өлчөп кесе турган учурлар болот. Дайым эле былжыра отуруп алганга да болбойт. Кээде шашпай отурганга туура келет. Эң мыкты тарбия кантип ушулат десе, Аллахка байлайт тарбияны, эне, ата ал нерсеге жардамчы албетте. Атанын өз эң чоң жардамы Кудайды тааныган, Кудайдан корккон таква кызга үйлөнүү. Же таква аялга үйлөнүү деп аталат. Андан ары баары биз коомдун кишисибиз да. Биз коомго чыгып, коомго пайда келтиргичекти ырыскы таап келип үй-бүлөбүздү багышыбыз керек. Биз эркектердин ишибиз коомдо, көчөдө. Эненин иши үйдө коомго сендей эркек болсо эркекти, кыз болсо өзүндөй энени тарбиялап, жасап чыгарып берүүчү кесип ээси бул эне. Коомду өнүктүрүп, коомду өстүрүп, коомду бир алдыга жылдыруучу эркек. Жана ошонун негизинде рызкы таап, үй-бүлөсүн багууга милдеттендирилген эркек. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн айтабыз. Тарбияда эркектин орду бар десе бар. Анын башталышы таква, Кудайдан корккон аялга же кызга үйлөнүү. Болду, маселе татаал эмес. Эми дальше кеттик. Ошентип анан баякы Аллах менен болгон тарбияда, балага берилип аткан Аллах менен болгон байланган тарбияда кайсыл ситуацияга кайсыл кулкту алдыга чыгарып жиберүүнү үйрөтүү, ошол мүнөздү колдоно билүү же ошол адептин ээси кылып тарбиялоо деп аталат. Мисалы үчүн, баякы жумшак мүнөз экен, шайыр мүнөз экен, ачуулуу мүнөз экен дейбиз да. Бирок ошол нерсени кайсыл жерде кантип колдоно билүүсүн адеп деп айтабыз. Адеп деп айтабыз. Анткени адеп жүрүм-турум маселеси. Жүрүм-турум бул кыймыл. Кыймыл аракет, бул этиш, кыймыл аракет. Адеп бул кыймыл аракет. Мүнөз андагы бар базалык маалымат. Мүнөз андагы бар базалык маалымат, ошол базалык маалыматты сырткы таасирлер менен карым катнашка алып чыгуу бул адеп деп аталат.
Ошол жүрүм турум адебин анан практика жүзүндө эне ата көрсөтүп баштайт. Мисалы үчүн кошунага кандай адеп кылыш керек, үйгө конок келсе кандай адеп кылыш керек, энебиз атага кандай адеп кылыш керек, ата энеге кандай адеп кылыш керек. Бир тууган кандай адеп менен мамиле кылыш керек, чоң атага кандай мамиле кылыш керек, кошуналарга кандай адеп кылыш керек, бир коомго кандай адеп кылыш керек, адеп менен мамиле кылыш керек. Bir өлкөгө кандай адеп кылыш керек, мамлекетиңе кандай адеп менен мамиле кылыш керек, жанварларга, жансыздарга, кичинекейлерге, чоңдорго, сууга, ташка, тоого, күнгө, айга кандай адеп менен мамиле кылыш керек. Ошонун бардыгы бул адепте келет, адеп илиминде келет тагыраагы. Кыймыл аракет, мамиле бул кыймыл, аракет. Эми ушунун баарын кул, мүнөз, адебин тоголок боюнча эгер сиз Аллах менен түздөн түз байлаган абалда балаңызга тарбия бере турган болсоңуз, анда сиз балаңыздын келечегинен, балаңыздын, кызыңыздын келечегинен анчайын деле дээрлик кыжаалат болбой, балким тескерисинче ал балдарыңыздан көптү үмүт кылып, кубануу менен жашооңузду андан ары өткүзө аласыз. Анткени сиз эң мыкты тарбиянын эң мыктысын бердиңиз. Ал тарбия Аллах менен болгон байланышуу тарбиясы болуп калды. Ал эми тарбиянын ичинде дагы бир жолу айтам, мүнөзүн оңдоо, же болбосо мүнөздөрүн калыптоо, жана адептерин уюштуруп берүү болуп эсептелинет. Дагы бир нерсе бар, баланын деринен, баланын ар жагынан беже дегендер дагы бар. Баланын ар жагынан болбойт эч качан. Балада 4 нерсе берилет. Дагы бир жолу кайталайм. Ачуулуу мүнөз табиятында бар, бул уютку. Шайыр мүнөз бардык адамда бар. Ачуулугу жок адам төрөлбөйт просто. Шайырдык бир кулку жок адам төрөлбөйт. Просто это невозможно. Бир токтоолдук бир мүнөзүнүн уюткусу бар адам төрөлбөйт. Аябай токтоол же былжыр bir uyutkusu бар адам төрөлбөйт. Ар биринен уютку үлүш берилет. Ал эми ошол нерсенин кайсынысы көбүрөөк алдыда дайым анын жашоосунда ойноп турат, кээде генден көз каранды болуп калыш ыктымалы бар. Бирок ошол кайсыл бир, мисалы үчүн кайсыл бир бала жашынан баштап ачуулуу бир мүнөзгө ээ болуп чоңоюп атканын байкап калсаңыз, демек бала ачуулуу мүнөздүү болуп төрөлүп калды деген сөз эмес. Анын генине тиешеси бар, атасы же апасы же чоң атасы же тайенеси айтор жакын. Бирөөлөрү аябай ачуулуу адам. Ошонун гени буга өтүп атат. Бирок ошону өзгөртсө болот десе болот. Болгону ошол бир болбогон нерсеге деле ачуулангандар бар да, болбогон нерселерге ачуулангандар бар. Ошол жерде анан тарбия иштейт. Балансировка кылыш керек. Ашыкчасын кесип алып салыш керек. Ошол жерде тарбия иши жүрөт. Элестетиңиз, балаңыз идеалдуу төрөлүп чоңоюп атат. Тим эле тил алчак, сөз угат, да? Бир жаштан өтпөй, памперсине эмес, гарашокко өзү какашка кылат, да? Ушундай бир сонун. Ал балага мээнет керек десе, дээрлик мээнет кереги жок. Эне, ата качан мээнет кылат анда бала тарбиялоого десе, ошол баладагы 4 нерсенин кайсынысы аша чапкан деңгээлде алдыга чыгып кетип аткан болсо, ошону балансировка кылууда мээнет кылат. Кээ бир балдар өтө былжыр болуп калат. Ушундай былжыры. Аны эмне кылыш керек десе, ошол былжырлыктан бир аз мындай шайырлыкка жетелей турган жөндөмдөрдү пайда кылуучу адептер менен тарбиялаш керек. Анан былжырлыгын баягы көп да балада былжыр отуруп берет. Ал кичине баягы кыймылдуу болуп, кичине шайырраак мүнөз бир адаттары бар балага айланганга чейин мээнет кылынат. Ошол жөндөмдөр балада пайда болуп калса, эгер баягы шайырраак адамдар менен аралаша алган, мисалы да оюн эркин айта алган бир жөндөм пайда болуп калгандан кийин сиздин аракет мээнетиңизден улам, урматтуу эне ата. Анан дагы байкап турасыз. Уже балансировка болуп калды да.
да байкап турасыз. Бала biraz мындай убакыттын өтүшү менен кайра ачуулуусу чыгып баштайт. Негедир ушундай балдар. Анан ачуулуу баякы кулкун кайра балансировкага келтириш үчүн кайра менет кыласыз. Бардык нерсеге же болбогон нерсеге ачууланып тура эмес. Ачууланыш керек болгон нерсеге ачууланыш керек. Ачуулануу керек эмес нерсеге ачуулануу күнөө жана ал адам ден соолугуна да зыян, тегерек четиндегилерге да зыян. Аны балансировка кылуу ата-эненин иши болуп эсептелинет. Өзгөчө эненин иши. Ошондой. Ошондуктан бул баламдагы кулк, мүнөз жана адептерди калыптоонун этабы ушундай. Эми мен сабагыбыздын аягында бардыгын катары менен жана эң күчтүү жерлерин берем деп айттым. Карап туруңуз. Баланы канча жаштан баштап тарбиялаш керек деген универсалдуу суроо бар. Бунун жообу акыркы күндөрү кайра эле баягы популярдуу болуп кетти. Албетте, өзүңдү жакшы тарбиялаган болсоң, балаң дагы жакшы тарбия ээси болуп чыгуусуна 90-95% кепилдик бар. Өзүң тарбиялуу инсан болгон болсоң, өзүңдүн жүрүм турумуң адепти болгон болсо, кулк мүнөзүң мыкты болгон болсо, пайгамбарыбызга окшошураак. Пайгамбарыбыздын өзүндө кулк мүнөзүнүн ээси боло албайбыз. Анткени биз пайгамбар эмеспиз да. Бирок бир нерсе бар. Пайгамбарыбызга окшошууга аракет кылууга милдеттендирилгенбиз. Окшошууга аракет кылууга милдеттендирилгенбиз. Аракет, движение, вот, адеп, көрдүңүздөрбү? Адеп, кыймыл, аракет. Ошого окшошууга аракет кылууга милдеттендирилгенбиз. Ошондой болууга эмес. Айырмалап билиш керек. Пайгамбардай боло албайбыз. Это невозможно. Бирок аракет кылбай койсок, ошондой болууга жооп беребиз. Эми биринчи өзүбүздү кантип тарбиялайбыз десек, эми биздин балагатка чейинки фундаменталдык тарбиябыз эгер мыкты болгон болсо, демек биз кийин чөйрөдөн эле бир шайтан уруп же өзүңдүн бир не деп коебуз эми. Эми бул напси эмес албетте. Напсиден кийинки темада чечкемелеп берүүгө аракет кылам. Напси деген нерсе. Напсини сындырыш керекпи же напсини кубатташ керекпи? Эки нерсени айтып берем буюрса. Колман келишинче албетте. Карап туруңуз. Балагатка чейин кыз болобу, эркек болобу айырмасы жок. Фундаменталдык тарбия жүрөт. Балагатка чейин бала болбосун, кыз болбосун, фундаменталдык тарбиясы ошондо жүрөт. Андан кийин балагаттан өткөндөн кийин ал баланын же кыздын тарбиясына атанын дагы, апанын дагы, президенттин дагы эч кимдин сөзү өтпөйт. Ал өзү билгендей чечимдерди кабыл алып баштайт. Сизден бираз сезгенип, кайсыл бир нерседе мындай сизге макул болуп аткан ишараны билдириши мүмкүн. Бирок балагаттан кийин могул жердеги коробкага, мээсине эч кимди киргизе койбойт ал. Баары бир анализде отура берет. Бул апам кыл деген нерсени мен кылсам кылбасамбы? Мага кылсам эмне пайдасы бар? Атам кылып кой деген нерсени кылсам кылбасам, кылсам эмне пайда, кылбасам эмне зыянын көрөм. Деп өзү бул жерден анализдеп, өзү ынанбайынча же өзүнүн кылгысы келгенин өзү мойнуна алып, андан ары өзү мойнуна алмайынча аны кылбайт эч качан. Ал нерсени өзүнө калыптабайт. Балагаттан кийин ошон үчүн тарбия почти что бирөөнүн таасири астында болушу өтө кыйын. Мүмкүн, бирок бул кимдерде пайда болуп калат билбейбиз, бирок кимде пайда болуп калса биз айтабыз, бул Кудай Тааланын ошого берген жакшылыгы деп билиш керек. Кудай Тааланын ошого берген ооматы, жакшылыгы деп билиш керек. Бирок балагатка чейинки тарбия начар болуп калып, кийин жакшы адам болбой калса, эч мындай не деп коебуз? Тарынбай эле коюш керек. Анткени мээнет өзү балагатка чейин болот да балдарга. Тарбиядагы мээнет балагатка чейинки учурда гана болот. Мен муну мурунку сабактарда айткам. Борпоң топурак кези, баякы асты борпоң, бирок үстү баякы мындай жерди айдап койгондон кийин, малалап коюп, эгин дегенде жамгыр шатырата жаап, артынан дароо күн ачылып кеткен учурлар болот. Буну айыл жеринде элер түшүнөт. Дароо күн ачылып кеткенде жердин бети катып калат. Бирок түйү борпоң, но бети катып калган. Ошондой балдардын бети катып калган учуру болот. Бул балагаттын асты. Балагатка бир 2-3 жыл калган учурда, орто эсеп менен 2-3 жыл. Андан кийин бетон болуп катып калган учур болот. Бул балагаттан кийин өмүр бою. Бетон болуп катып калат. Но бетонду дагы эми сыйрып алып кайра тарбия берсе болот, эми аны ким кылат? Ким кылат аны? Ушундай катып калган.
бети катып калганда кылса болот. Өтө мээнет көп, бирок убакыт аз. Мээнети күчтүү, убакыты аз. Борпоң кези бул баякы балага эмне жумуш жасаң кете берген учурлар. Бул төрөлгөндөн 3 жашка чейин эң борпоң учур болуп эсептелинет. Өзү 4 жашка чейин деп жүрөт. Мен 4 жашка чейин ооба деп айтам. Мен дагы бала табият изилдөөчү катары 4 жашка чейин баланын ушундай эгер топуракка салыштыра турган болсок, эң борпоң учуру 4 жашка чейин. 4 жашка чейин эмне айдасаңыз балада өнүп чыгат. 4 жаш. 4 жаштан 7 жашка чейин бир аз баягы дүйнө таанымы тез өөрчүгөнү үчүн андан кийин талап көбүрөөк болуш керек. Албетте, тил үйрөнүү, динин үйрөнүү, Куранды жаттоо да, адамдар менен болгон байланыштарды үйрөнүү, мамилелерди үйрөнүү, андан кийин мээнет өтө көп да, 4 жаштан 7 жашка чейин. 7 жаштан кийин социалдашуу учуру башталат да. Мектепке барат, жаңы чөйрөгө түшөт, жаңы мугалимдер менен, чоң улуу мундагылар менен мамиле кылып баштайт. Ал социалдашуу учурунда баланын өзүнүн ойлору калыптанып баштайт. Анткени мамиле кылды жана өзү практикалады. Мурун энесинин жатасын жанда жүрүп мамиле кылат эле да көп учурда. Жана ал жакта серьезный деле мамиле анчейин жок эле да, балалык мамилелер. Мектепке баргандан кийин мугалим менен уже олуттуу мамиле башталат. Мугалим менен. Мугалимдер менен олуттуу мамиле башталат. Эркелик жок. Олуттуу мамиле бар. Ошол олуттуу мамиледен балада анализ башталат. Анан ошол анализ баланын өзүнүн ой жүгүртүүсүнө себеп болот. Ошентип бала өзү олуттуу мамилелерден өзү ой жүгүртүүнү улам калыптап атып, балагаттан өтөр замат ал өзүнүн анализине түшүрмөйчү эч кимдин сөзүн укпай турган болуп калат. Өзүнүн анализи аркылуу гана ал жакшы болобу, жаман болобу сиз үчүн. Бирок бала өзүнүн анализинде жакшы деп тапса аны кылат, жаман деп тапкан болсо аны кылбайт. Эгер өзүнүн анализинде жакшы нерсени жаман деп таап алган болсо, анда аны кылбайт, жакшы болсо дагы. Тескерisi да ушундай. Ошон үчүн эң борпоң кезинде тарбияны колдон чыгарып бербеш керек. Социалдуу учурунда олуттуу мамилеге бала көнүп калышы керек. 4 жаштан 7 жашка чейин олуттуу мамилеге бала кадимкидей көнүп, жөндөмдөр пайда болуп калыш керек балада. Анан бала өнүгөт, өсөт. Сабагыбыз да аягына келип калды. Урматтуу ата-энелер, балам кантип өнүктүрөм сабагыбыздын 1-чи күнү ушинтип аягына келди. Бүгүн биз колк, мүнөз, адептердин калыптануусу тууралуу кыскача, бул кыскасы, бул өзү кулк өзүнчө бир тема, мүнөз өзүнчө бир тема, адептердин калыптануусу өзүнчө бир тема. Бирок ушуну негизги жерлерин бергенге аракет кылдык. Кимге пайдалуу болгон болсо, дуа кылып коесуздар жана башкаларга дагы таратып коесуздар. Албетте бөлүшүңүз бул менен. Сиздерден Кудай Таала ыраазы болсун деп биз дагы дуа тилек кылабыз. Баарыңыздарга рахмат. Бизди күзөтүңүздөр. Баламды кантип өнүктүрөм теле радио долбоорун YouTube каналыбыздан издесеңиздер дагы болот. Марва YouTube'дагы каналыбыздын аты Марва ТВ, Насыйкат радиосунун YouTube каналы бар. Анан бизде Абдулазиз Дайрабаев деген дагы каналыбыз бар экен YouTube'да. Ошол агайыбыздын каналына дагы бул эфирлер чыгат. Андыктан ошол жактан дагы көрүп, сөзсүз башкалар менен бөлүшүп коюңуздар. Ассаламу алейкум. Аман туруңуздар.